Ақтала районындағы Терек айылының тұрғыны Гүлнара Абдылдаева үйіне таза су кіргізулеріне жетін албайды. Айтымда тұрмыш тіршілігі алдағанша жеңілдеп, мұрдағыдай сайдан ташмай жоқ. Ысығы да, мұздағы да қол алдында. Ар бир үйдө суу чыгат, ар бир үйгө кирсек мына момундай кир жуй турган автомат машиналарыбыз бар. Көп үйдө ушундай душ бар. Колубузду ысык суу, муздак суу менен жуйбуз. Чындыгында шаардын жашоосунан деле кем калбайбыз деп айтсам жаңылышпайм да. Карманыз мекендеген Терек калктуу пунктунда жалпысынан 200 түтүн кожолук болсо, алардын 90%дан ашыгырагынын үйлөрү айылды аралай тартылган таза суу түптөрүнө кошулган. Көпчүлүктүн колуна өтөп мындай иштерге эл аралык Арис уюму тарабынан 6 миллион сом каралып, ал 1 жыл ичинде өздөштүрүлдү. Бирок эми акыркы кездери пайда боло баштаган жаңы курулуштарында муктаждардын орундатуу зарылдыгы бар. Бул милдетти учурда жергиликтүү суу пайдалануучулар бирикмеси аркалоодо. Биздин суу бул Баятовдун ичинде Союз убагында курулган скважина бар. 86 метрден соруп чыгат насос. Ошону менен 7 километрге айдап келебиз бияка. Астына дагы айыл чөт. Жаңы коныш. Ошо конушка алып барып конуштун немесине алып барып коебуз ошо. Андан кийин айыл түшкөндө ошо наркайынга чачып берип кылабыз да. Антке менен орunu жашсаң өлүм ашкерет демекчи, алыскы Актала аймагында элди ичүүчү таза суу менен камсыздоо көкөйгө көк таштай тийген көйгөлөр жок эмес. Алыска Узабайда район борбору Баятов айылын алалы. Мындагылар өткөн кылымдын 70-жылдарында тартылгандыктан тамтыгы эшак чыккан суу түптөрүнүн азабын тартышууда. Эски-эскилигин кылбай коймок беле азыр баарысы жараксы алына келип, Баятовдор кургак баканын кейпинде. Ушундайда жаңымсыздык жаңы тилек айында өкүм сүрүп, мындагылар сай жана булак сууларына көз каранды. Тилекке каршы көңүл чөгөргөн мындай көрүнүш бир эле Акталага эмес, Нарын облусунун бардык райондоруна мүнөздүү. Жергиликтүү бийлик башчыларынын билгендерине ишенсек, алдын ала дүрбөлөңгө түшүп, кооптонууга негиз жок. Ар кандай тоскоолдукторго карабастан 2 жылдан кийин таза сууга таңсыңдык маселеси жаралбайт. Жалпы облус боюнча 42 айылда көйгөй бар. Шарты боюнча биринчи этапта 31 айыл камсыз кылыш керек болчу. Ал эми ошол 31 айылдын 50% бүтүп калгандан кийин экинчи этаптап 11 айыл камсыздалып, ошол менен толук бүткөрүлмөк. Бүгүнкү күндө шарт тендердин жүргүзүү боюнча иш кагаздары шарттары жүрүп атат. Ошону менен бирге учурда мамлекет казынасынын эсебинде Нарын районундагы Карачи жана Атбашыр районундагы Кара Булуң айылдарында таза суу түптөрүн тартуу негизинен аяктап калды. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Актала району.